Бүгүнкү күнү миграция деген бул биздин мамлекетибизде чоң көйгөй. Азыр кесиптештерим айтып кетти. Ар түрдүү маселелер менен Россияда жүргөн биздин мигранттарыбыз ар түрдүү иш козголуп, бүгүн сотко чейинкилерди мен айтып кетейин. Сотко чейин юридикалык маалыматы жок, же адвокат ала албайт, же бир маалымат жок. Ошо вактылуу кармалуу жерде отурушат. Ошолор мага катты көп мага кайрылуулар бар. Ошого кандай жардам берип атасыңар? Ошо боюнча айтып койгулачы. Урматтуу Равшанбек Рысбаевич, бул 7-чи колдуу мүмкүнчүлүктүн 7-чи ошол Россиядагы биздин ошол өкүлчүлүктөгү тышкы иштер министрлигине посольстводагы алар алып барып атышат. Юристтерди менин маалыматым боюнча өнөктөштөрдүн жардамы менен юристтерди алган тиги посольствого. Биздин ошол жерде өкүлчүлүктө иштеген 4 юристибиз бар. Ошолор болгон мүмкүнчүлүгүн жетишинче ошол юридикалык консультация берип атышат. Азыр 4 юрист кайсыл жерде бар? Биздин өкүлчүлүктө. Мындан тышкары посольстводо бар юристтер. Өнөктөштөрдүн жардамы менен дагы Алмаз Кулбаевич 2 юрист алынган, юрист эмелчи эксперттер өнөктөштөрдүн жардамы мененчи. Көбүнчө азыр мына айтып кетти, диаспоралар мага кайрылды. Ушу юридикалык маалыматы жок. Биз эми жарандарыбыз көп таякта, билесиңер. Ошолор юридикалык консультация ала албай, адвокат ала албай, ошентип көбүнчө кармалып тургандар, убактылуу кармалып тургандар көп экен. Ошолорду карап жардам берип койсоңор. Мен силерге каттар бар, ошолорду да берип коеюн. Анан дагы бир маселе. Силер азыр мына жерде жумуш жасап атабыз. Ярмарка вакансия дедиңерби? Ооба. Ярмарка вакансия өткөрүпсүңөр. Ага ким келди? Айылдагы жумуш издеп жүргөн биздин жарандарыбыз ярмаркага келе албайт да. Силер маалыматты ошол айыл көбүнчө бизде миграция маселеси айылдан кетип атат. Билесиңер да. Ошолорго жеткиришиңер керек. Ал бул жерде өткөрүп алып туруп, анан мынаны өткөрдүк десеңер, аларга жумуш аз. Мына бүгүнкү күнү силерге суроо берейин. Канча жумуш орун силер ошол жакта министрликтин деңгээлинде таап бердиңер? Биздин Урматтуу Равшанбек Рысбаевич, 2023 жылы 23 000 вакансия бар болчу. Ошонун негизинде жумуш алып барып, бүгүнкү күндө 6 000 эле вакансия калды. Ал эми жанагы ярмарка вакансия дегенде биз ар бир райондун борборунда өткөзөбүз. Бизде 53 райондук башкармалык бар. Ар бир райондо ошол биздин башкармалык жумуш берүүчүлөрдү чакырат, жумуш издөөчүлөрдү чакырып, ошол жерден бири-бирин жолуктуруп, анан жумуш алып барышат да. Бишкекте эмес. Бишкекте да өтөт, Ошто да өтөт, республиканын бардык аймактарында өтөт да. Райондук башкармалык бар. Ар бир райондо ошол биздин башкармалык жумуш берүүчүлөрдү чакырат, жумуш издөөчүлөрдү чакырып, ошол жерден бири-бирин жолуктуруп, анан жумуш алып барышат да. Бишкекте эмес. Бишкекте да өтөт, Ошто да өтөт, республиканын бардык аймактарында өтөт да. Ошону көбүнчө ошо айыл жергелерге өткөрсөңөр. Ошо жетсе элдер көбүнчө аз жумуш издегендер деле аз барып кантип кетишип атат биздикилер. Бир досум же таанышым же тууганым мени чакырып атат, ал жерге барып, же жумушу жок, же башкасы жок, көбү келе албай азыр бизге кат жазышат, бир кайра кайтып келейин депчи. Азыр мына жакшы жумуштар айтылып кетти, мына биз өзүбүздө деле жумуш орун жетишпей атат, туурабы? Ошол маселелерди жерлерде, айыл аймактарда өткөрсөңөр. Анан дагы бир маселе. Мынагы азыр бир гана Россия Федерациясыга эмес, Европага да көп кетип атат, селхоз жумуштары менен. Ошол боюнча бир маалымат берип койсоңуз. Көбүнчө айыл жергелерге биз барат элек дейт, бирок маалымат жок экен ошол боюнча. Туура маселени көтөрдүңүз. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, Россиядан кескин кыскарды биздин жарандарыбыз. Ал эми Европага кеткендер көбөйүп атат. Бирок ошол эле убакта биз баягы жана сезондук жумуштарга, мына жана айтып кеттим го, Англияга жөнөтүп атабыз, Кореяга жөнөтүп атабыз да. Баягы алар 6 ай ал жактан иштеп, кайра 6 ай бияка келе салып, анан ошо сезондук жумуштарга барып келип, биз ошого упор кылып атабыз. Жанагыда берден бир өкүлүбүз айтып кетпедиби? Силер Рысбек Исламович айтты.
тиги жөнөтпөйсүздөр, бияк калып калбайсыңарбы депчи. А бирок ошону биз могу сезондук жумуштарга азыр упор кылып атабыз. Себеп дегенде бул жакшы натыйжа берип атат да. 6 ай иштеп. Ооба, ал боюнча маалымат бар. Ооба, айттыңыз. Бирок мына азыр ал жактын айлык айлык акысы дагы жакшы экен. И коопсуздугу дагы жакшы экен. Бирок айылдык жерлерде ошонун маалыматы жок болуп атат. Ошону айыл жерлерге жеткирсеңер барып иштеп келет элек дейт. Мына азыр 100 000 сомдон ашык калат турбайбы айына? Ооба, бир 100 000 сомдон ашык алат да. Ооба, ашык алат экен. Ошолорду жерлерге жеткирип туруп ошол боюнча жумуш кылсаңар. Анан дагы бир маселе. Мыногу аз кесиптештерим дагы айтып кетти. Биздин мигранттардын балдары бул жакта туугандарына калып атат. Бирок пособия берилбейт дедиңер, туурабы? Ошо мыйзамда батыраак алып келсеңер, ал тууганына калып атат. Ал эгер же жумуш буякта жумуш жок отурса пособия алыш керекпи? Ал ата-энеси аякта жумуш кылып атат, баласы тууганында калып атат. Ар түрдүү маселе, ар түрдүү үй бүлөдө калып атат. Бир эжесиники, көбүнчө тайнесиникиде ал бала каралбай атат. А пособия берсек кандай бир жардам болот эле. Ошол мыйзамды алып келсеңер. Анан дагы бир маселе. Мына диаспоралар боюнча. Диаспоралардын жумушу чоң. Аны билесиңер да. Силерге көбүнчө кайрылган жарандар кайрылбайт. Көбүнчө диаспоралык кайрылып атат, туурабы? Бизде мынагу ар бир райондуку бар, областтыкы ошо диаспоралар жумушту көбүнчө азыр мына грузду бесте каза болгондорду алып келгенге көбүнчө ошолордун немеси көп. Силер болсо азыр ар бир мынча кишим юрист, мынча юридикалык консультацияны ошолор биз берип атабыз дейт. Ошолор менен дагы диаспоралар менен тыгыз байланышта иштесеңер. Рахмат. Рахмат.